Assalamu alaikum. Суроо жооп эфирин кайрадан баштайбыз. Көрүүчүлөр көбөйгөнгө чейин сиздерге ушул күндөлүк иш тажрыйбамда болуп жаткан ушул акыркы айрым фактыларды демек сүйлөп бермекчимин. Демек күн сайын ар кандай санда бейтаптар көрүнгөнү келет. Жана алар менен ушул алардын ушул медициналык сабаттуулугун байытуу боюнча сүйлөшүүлөр болот. Ошондо менде бир көптөн бери эле болуп жаткан ушул бир жагдайды айтып өтөйүн. Көбүнчө эле бейтаптар толтура диагноздор менен келет да. Мисалы үчүн УЗИге түшкөн болсо, УЗИнин диагноздорун алып келет. Мисалы үчүн кайсы бир врач айткан болсо, ошол диагнозду алып келет. Жалпылап айтканда, бир адам жок дегенде 3 диагноз менен келет. Жана эгер аны жакшылап текшере турган болсок, ошол диагноздордун чыкса арасынан бирөөсү же экөөсү эле чыгат да. Мындайча айтканда, ушул дарыгерге көрүнгөнү келген адамдар азыркы учурда өзүн оорулуу сезип эле жашап жүрөт да. Мисалы үчүн биз сыяктуу баягы өзүн көрсөт деп коелу, эми өзүн көрсөтүп жүргөн врачтарга келген бейтаптарда ушундай бир факты бар. Алар ушул таптакыр эле бир айыкканы келишет да. Мындайча айтканда, бизге бир куткаруучудай, албетте биз деле ошол нерсеге тилектешпиз. Сиздердин оорубай толук кандуу жашоо образыңыздарды өткөрүп жүрүшүңүздөрдү каалайбыз. Жана ошол өзүңүздөрдүн түйшөлткөн ушул маселеңиздерди айтасыздар. Жана колдон келишинче ошолорго жардам бергенге биз дагы кызыктарбыз. Бирок тилекке каршы сиздер алып келген диагноздордун көпчүлүгү мындайча айтканда жок болуп чыгат да. Сиздерде андай оору болбой чыгат. Ошон үчүн айтар элем, сиздердин кайсы бир оору менен жашап жатканыңыздар толук кандуу тастыкталмай сайын өзүңүздөрдү оорулууга мындайча айтканда чыгарбаңыздар. Мисалы, УЗИнин диагнозу менен эле өзүңүздү панкреатитмин деп жүрө бербеңиз. Мисалы үчүн 3 жыл мурда ушул гемоглобинге тапшырганыңызда сиздин ушул гемоглобиниңиз 150 чыккан болсо, бирок анемиянын белгилери болуп жаткан болсо, азыр деле менде бардыгы жакшы, каным көп эле деп ойлоп жүрө бербеңиз. Жана 2 жыл мурдагы ушул кандайдыр бир анализдердин жыйынтыгына дагы таянып жүрбөңүздөр. Биздин организмибиз өзгөрүп турат. 1 жыл ичиндеги анализдер, балким жарайт, бирок андан мурдагылар эми керексиз болуп калат. Андыктан эми балким жыйнасаңыздар боло берет анализ кагаздарды, УЗИ кагаздарды. Бирок ошол нерсеге таянып жашап албаңыздар да. Анткени сиздер балким айыгып кеттиңиздер же болбосо башка оорулар менен ооруп калган дагы болушуңуздар мүмкүн. Ошон үчүн өзүңүздөрдү бир толук кандуу текшерилип, ооруңуздар ачыкталмайынча өзүңүздөрдү оорулардын катарына кошпоңуздар. Көрүнгөн үчүн УЗИге түшүп барыш керекпи? Оорум жүрөк гипотоз. Анан дагы бир кемчилик, ушу азыр эле айтып атасыз. Муну мага телефондон чалганда же болбосо WhatsApp'тан жазганда дагы айтышат. Сизге кайсы анализдерди тапшырып алып баралы, сизге эмнелерди кылып алып келели, шылаңы жутуп келели деп көп айтып каласыздар да. Анан мен айтам, эч нерсе кылбай келиңиздер деп. Анткени биринчи кезекте бейтап ошол врач менен мындай көрүшүп көрүш керек. Анткени эгерде ошол өзүңүздөрдү толук кандуу текшерүүдөн өткөрөм десеңиздер, толтура инструменталдык, ошондой эле анализдин дагы миңдеген түрлөрү бар. Анан эми сизди мен билбей туруп, сиз жөнүңүздө эч кандай информация албай туруп, сизге алдын ала диагноз кое албайм. Балким сиздин УЗИге түшүшүңүзгө, томографияга түшүшүңүзгө же анализ тапшырышыңызга эч кандай муктаждык деле болбойт. Анткени ошол көз көрүп, кулак угуп, анан анча мынча ушул колдор менен кармалап дегендей, анан сиздерге
көрүшкөн учурда эле баардык диагноздорду коюп, эч кандай текшерүүгө жазбай эле лечение жазып берип койгон учурлар көп кездешет да. Ошон үчүн чыгаша кылбаңыздар. Биринчи келип көрүңүздөр. Мисалы үчүн биринчи жолу мага көрүнгөнү келсеңиздер, консультацияга төлөм кыласыздар дагы, анан сиздерге мисалы дарылоо план жазганда, анализдер, ушул инструменталдык текшерүүлөрдү жазган болсом, аларды аткарып келгенден кийин албетте кайра төлөм кылбайсыздар. Ошон үчүн бир эле жолу бул эми кээ бир адамдар үчүн жетиштүү болбошу мүмкүн. Эки жолу балким, үч жолу келишиңиздерге дагы туура келип калат. Ошон үчүн алдын ала анализ тапшырбай эле келе бересиздер. Уланбек курсак киреби чыгып кетти да. 5 баланы энесимен, диагноз таптаза анализдер. Кудайым сизди бай кылыптыр. 5 балалы болуу деген өтө чоң сыймык деп ойлойм. Ошолордун акылман энеси болуп жүрө бериңиз. Албетте курсак кирет, эмнеге кирбесин. Болгону сизден бир мындайча айтканда напсиңизди жылоологонго, бир ооздуктаганга эрк керек да. Ошондо Кудайым буйрса өзүңүздүн табигый салмагыңызга жете аласыз деп ойлойм. Иммунитетти кантип көтөрсө болот? Эми иммунитет мындай иммунитет начар, иммунитет төмөн деген фактыны да келтире албайсыз да. Себеби мисалы үчүн ар жылы кирип болушуңуз, тез оорушуңуз бул иммунитетиңиз начар экендигин тастыктабайт. Жалпы айтканда, иммунитет баардык адамдарда эле бар. Аны ага карата сиздерде жаман күмөн болбошу керек. Ошон үчүн иммунитетти көтөрөм дебей эле коюңуздар. Андан көрө ден соолукту кантип жакшыртам деп суроо берсеңиздер, туура болот деп ойлойм. Ден соолукту жакшыртуу үчүн ага салым кошуш керек. Күн сайын аздан болсо дагы ушул ден соолукка бир салым кошуш керек. Мисалы, жок дегенде ага зыян тийгизиши мүмкүн болгон факторлордон алыс болуп туруш керек да. Ошондо иммунитет дагы жакшы боюнча сизге кызмат кылып берет. Вес 125 рост, 182 кандай арыктайбыз. Демек, сиздин салмагыңыз да көбүрөөк экен албетте. Арыкташтын жолу ошол эми аракет кылыш керек. Аракет кылып, өзүңүздөр жеңип арыктасаңыздар болот. Кааласаңыздар арыкташыңыздарга жардам берем. Арыктоо курсу аркылуу арыктатуу боюнча 3 жылдан бери ошол алектенип келем. Өзүмдүн спесим эндокринолог. Бул дагы ошол арыктатууга бейтаптарды мындайча айтканда туура келет да. Мен кесибим дагы ошон үчүн арыктоо курсуна дагы катышып көрсөңүздөр болот. Анан өз алдыңыздарча дагы сөзсүз аракет кылышыңыздар керек. Анан арыктайм дегенде убакытты узагыраакка коюш керек да. Мисалы үчүн 2 айда же 4 айда арыктайм дебеш керек. Семиришиңиздерге жок дегенде 5-6 жыл убакыт керек болот да. Арыкташыңыздарга болсо 2-3 ай жетиштүү болбойт. Ошол семиргенге убакыт көп кеткендей эле арыктаганга дагы көбүрөөк убакыт кетет. Ушуну унутпаңыздар. Аксомдо 2 жылда 2 жолу жаттым, сени көрдүм, ишиңе ийгилик. Азыр ошол жердесиңби? Азыркы учурда Аксом клиникасына кээ бир учурларда эле барып атам. Азыр башка жердемин. Сапорго буудай согу жардам береби? Албетте, буудайда да клетчатка бар, пайдасы тийиши мүмкүн, бирок ошонун өзү жетиштүү эмес. Улан, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Канек, кош келипсиз. Мени эстедиңби? Эми сиз көрүнбөйсүз да. Канек экен атыңыз. Кайсы Канек? Өтүмдү алдырган пациентиң болом Бишкектен. Жакшы. Өтүңүздү алдырган болсоңуз, сизге кеңешим азырча ачка жүрбөш керек да. Ачка жүрбөш керек 1 жылга чейин. Улам тамактанып туруш керек. 4-5 саатта бир жолдон. Көп убакыт ачка болуп калбаш керек. Анан бара-бара организм ошол нерсеге дагы көнүп кетет. Акырындап адаттагыдай жашоо образына кайта бересиз. 7 жыл мурда жолукканбызбы? Тамактарыңа эффективдүү дары айтыңчы. Тамак
тамактарына эффективдүү дары айттымчы. Кайсы тамакка түшүнбөдүм бул сурооңузду. Түшүнбөй калдым. Кайрадан жазсаңыз түшүнүктүүрөөк болот. Анан ошол орунда оору тууралуу дагы азын аулак сүйлөгүм келип турат. Кечиресиз, макул, Каныбек эке. Эң башкысы жакшы болсоңуз эле болду. Жанагы Ош шаарында Ырысбек Абдыкадыров атындагы филармония бар го, билесиздерби? Ошонун маңдайында көпүрөнүн аркы бетинде Международный медфак деген чоң здание бар. Международный медфак. Ошонун экинчи этажы клиника. Ошол жерге көрүнгөнү келесеңиздер болот. Жада калса, ошол 10 күнлүк дарыланууга жатканы келсеңиздер дагы болот. 7 жыл мурда алдырган болсоңуз, анда организм өтө жок жашоого толугу менен эле көнүп кетиптир. Халасас ичип жатам, жакшы жардам берет экен. Зыяны жокпу? Халасаспы? Бул халасас деген дары артишок. Артишок деген чөптөн жасалган дары да. Албетте бул чөп биздин боорубузга өзгөчө оң таасир этет. Эгер өтө айдоочу касиети болсо, өтө көп ичпеш керек. Азырактан ичип турсаңыз, албетте пайдасын көрөсүз. Мага жооп берип коюңузчу. Сиздин сурооңуз кандай эле? Андан көрө суроону экинчи жолу жазбапсыз да. Мен унутуп калдым. Анан оору боюнча өт, таш бар, ооруп жатат. Эгер ошентип жаткан болсо, анда аны жакшылап текшерип көрүш керек, размерин караш керек. Анан ошонун негизинде сизге дарылоо планы жазылат да. Же балким алдырып эле салыңыз деп сунуш беришим дагы мүмкүн. Ошого көрүнгөнү келишиңиз керек. Же чукур дегенде ошол ОЗИ кагазды WhatsApp'тан жөнөтүшүңүз керек. Бизде ошол онлайн консультация алуу мүмкүнчүлүгү дагы бар экендигин эсиңиздерден чыгарбаңыздар. Ошол телефон аркылуу дагы кеңеш алсаңыздар болот. Ал үчүн 0504 44 55 28 номерине WhatsApp'тан жазасыздар. 0504 44 55 28. Боорду май басканды кантип кетирсе болот? Боорду май басканды кетириш үчүн албетте эмгектениш керек болуп калат. Мындайча айтканда, өзүңүздүн напсиңизди жеңишиңиз керек да. Камыр тамактарды, таттууларды, анан ашыкча майлуу азыктарды жебей койбойсуздар, болгону чектеш керек. Ошондо Кудайым буйрса, ошол боорду каптаган май кетет. Эгерде боорду каптаган майды кетирген аракет кылбасаңыздар, бара-бара бул нерсе боордун гепатитине алып барышы мүмкүн. Гепатит болсо, фиброз болот. Фиброз циррозго айланат. Жада калса акырында бул нерсе боордун рагына алып барышы мүмкүн. Адам өмүрүн кыскартат. Ошон үчүн азыртадан аракет кылыңыздар. Арыктаганга эмне сунуштайсыз? Арыктаганга албетте эмгектенүүнү сунуштайм. Ар жолу тамактанган учурда азыраак жеш керек болот. Иринбей, көпкө чейин туруктуулук ийгиликке жеткирет адам. Ошон үчүн жок дегенде 1 жылда арыктайм деп план түзүш керек. Жана ар күнү аракет кылыш керек. Сиздин ошол ал акыбалыңыз кандай болгонуна карабай, маанайыңыз кандай болгонуна карабай туруктуу аракет кыла берсеңиз, Кудайым буйрса, арыктай аласыздар. Анан 1 килограмм ашыкча салмактагы ден соолукка зыян тийгизерин унутпаңыздар. Стресске неме тавсия кыласыз? Стресскеби? Эми чынын айтканда стресс болбогон адам жок да. Нуриза, чындап эле сурооңуз окулбай атат мага. Мен атайын окубай койгом го сиздин сурооңузду. Кайра жазып көрүңчү. Стресске эмне сунуштайсыз деген мааниде сурапсыз. Проблемаларыңызды жазып чыгыңыз. 10 проблема болобу, 20 проблема болобу жазып чыгыңыз дагы. Ар бирин кантип чечем, ошонун дагы чечимин жазыңыз. Кудайым буйрса, стресс бир кыйла жоюлуп калат. Окубайт экенсиз. Ой, мен эмне кылайын эми? Ушул чыккан жазууларды окуп атам. Сиздердин эч бириңиздерди тааныбайм. Анан кантип мен арасынан тандап туруп окуйн?
эмне чыккан болсо ошону окуп жатам. Туура түшүнүңүздөр. Анан оору жөнүндө сүйлөп калдым. Өдөдө айткандай, көпчүлүк диагноздор жокко чыгат да, алдыма келгенде. Анан оорулуу болуунун дагы өзүнүн шарттары бар. Мисалы, сиз гастрит болгон болсоңуз эмне болот? Гастриттин айыккан учуру бар, козгогон учуру бар. Гастрит козгоп жаткан болсо, албетте ошол эки кабыргалар астыңкы бириккен жерде ортосунда оорусунуу болот. Ач карын дагы болушу мүмкүн. Жакшы өзүңүз мырзат, ток карын дагы оору болушу мүмкүн. Айрыкча эртең менен ач карынга ошол ашказан турган жерди билесиздер да, эки ошол кабыргалар астыңкы бириккен ортосунда ошол жерде оорусунуу болот. Оорусунуу дагы эмес, даже бул ачышуу десек туура болот да. Анан эсинебиз, кекиребиз, жеген тамак көпкө туруп калат, аз эле жеп тоюп калабыз, алыбыз жок жүрөбүз. Бул белгилерди мен эмнеге айтып атам? Бир эле оорунун толтура белгилери бар да, жана ал белгилер жок дегенде үчөө болуш керек. Булар жок болсо, анда сиздеги кандайдыр бир диагнозду коюуга жетиштүү болбой калат. Андыктан эгерде мисалы зарна болуп аткан болсоңуз же айталы белиңиз ооруп аткан болсо эле, бөйрөк ооруп атат деп, же болбосо өдөдө айткандай зарна болсоңуз эле ашказан ооруп атат деп ойлой бербеш керек. Негизи мындай симптомдор болуп эле турат да. Сөзсүз эле кандайдыр бир диагноздон кыйналбайсыздар. Сиздерди кыйнаган белгилер ушул ар бир эле адамда, соо адамда болгон эле оорусунулар болуш дагы мүмкүн. Диффузный узловой зобко элтрексин иче берсем болобу? Жок, сиз элтрексинди ичпейсиз. Биринчи ушул гормондорго анализ тапшырып көрүш керек болот. Ошонун негизинде сизге дарылоо жазылат. Врачым йодомарин жазып берген, пайдасы болбой жатат. Албетте йодомаринден өтө көп нерсе күтө бербеш керек. Муну ушул бат катары карасак дагы болот да. Номерим 0504 44 55 28. 0504 44 55 28. Кортизолду кантип түшүрөт? Эгерде ушул кортизол сиздеги гормоналдык ооруга байланыштуу көтөрүлүп жаткан болсо, чындыгында муну түшүрүш кыйын болот. Анан эми стресстен улам болуп жатса, стресс болбогон аракет кыласыз. Арыкташ үчүн кандай анализ тапшырыш керек? Арыкташ үчүн анализ тапшырыш керек эмес. Арыкташ үчүн план түзүш керек. Айталы, сиз 100 килограмм болуп жатасыз, боюңуз болсо 1,60, демек 40 килограмм ашка салмаңыз бар экен. Албетте эми дароо эле 40 килограмм дебейсиз. Мисалы үчүн 20 килограмм салмак түшүрөм деп максат коюш керек алдыңызга. 20 килограмм, айына 2 килограммдан салмак таштай турган болсоңуз, демек 10 айдын ичинде, то есть дээрлик 1 жылдын ичинде, ошон үчүн 12 ай деп белгилеп аласыз дагы тегеректеп. Жана ар ай сайын кетиш керек болгон салмакты жазасыздар. Жана бул максатка жетиш үчүн эмнелерди кылыш керек, ошонун баарын пландап жазып алыш керек дагы. Анан аракет кылыш керек. Аракет кылсаңыздар, буюрса жыйынтык болбой койбойт. Шашылбаш керек арыктаганда. Ош шаарында кайсы жерде адресиңер, барып көрүнсөк болобу? Албетте болот, эмнеге болбосун. Өдөдө айтып өттүм. Кыргыз Индия клиникасында иштеп жатам. Филармониянын тушунда зобдон адам семиреби? Эгерде гипотиреоз болсо, адам бир аз шишиши мүмкүн. Муну семирүү деп айтсак болбойт, бул шишик болуп калат да. Семирүү ал өзүнчө нерсе, бирок ошол гипотиреоз болгондо ошол, то есть зобдун бир түрү да, гормон жетишсиздигинен болгон зоб адам талышы мүмкүн. Шеп бут неге шишип кетет? Бут шишигени бул жакшы эмес. Сөзсүз орган мишени деп коет. Бөйрөктү, боорду, анан жүрөктү текшериш керек, УЗИ кылыш керек, анализдерин тапшырыш керек. Ошонун негизинде бутта эмнеден улам ишип жатканын аныктай алабыз. Жана ошого карата сизге дарылар жазылат. Ар бир оорунун жок дегенде 3 белгиси болот деп айттым. Жана ошолорду тапкандан кийин ана сизге кандайдыр диагнозду койсо болот. Анын үстүнө аны инструменталдык жана ошондой эле
анализ жолу менен текшерип анан коюш керек. Так, анан айыгуу боюнча айтып өтөйүн. Мисалы, мен мынтип түшүнүп калдым да, 10 күндүк дарыланууга келген бейтаптар көбүнчө эле мен толук айыгып кетем деп келишет экен да. Албетте, эми Кудайым шифасын берсин. Келбесеңиздер деле жакшы жүрө бериңиздер. Бирок 10 күндүк дарылануу бул кайсы бир оорудан толук айыгууга жетиштүү болбошу мүмкүн. Ошон үчүн чуда күтпөш керек да 10 күндүк дарылануудан. Бирок ошол дарылануу учурунда сиздер маани бериш керек болгон нерсе, демек сизде кайсы оорулар бар, ошону билүүгө умтулушуңуздар керек. Врачтар эми ар кандай болот, бирок сиздер ошол өзүңүздөр аракет кылып, ар бир анализди карап, анан врачтан ошол жатык тил менен сурап турсаңыздар, ал сиздердин абалыңыздар жөнүндө жакшы эле маалымат берет. Бул жерде эми адам фактору ойнойт го, бирок адам болгондон кийин тилин тапса болот да, врач менен жакшылап сүйлөшүп, ооруларыңызды жакшылап билип, ошого карата реакция кылып турсаңыз болот. Белок көп чыгып жатат, эмне кылсам болот? Белок эмнеден көп чыгып жатат? Канданбы же сараданбы? Кандан көп чыгышы ыктымалдуулугу аз, сарадан болсо белок чыгышы мүмкүн. Жанагы кооптуу, аны дарылаш керек болот да, дарылаш керек. Менин тамагым кыйылдап берет, ангинабы? Жок, тамагыңыз кыйылдаганы бронхтордон болуп калат, ангинадан болбойт, сарадан депсиз, демек ушундай айыгуу жөнүндө албетте толук айыга турган оорулар бар, кээ бир оорулардан убактылуу жакшы болосуз. Бул деле чечим, ошон үчүн врачтар менен иштеше бериш керек. Анан көп эле адамдарда ушундай бир коркуу бар да, коркуу бар. Ал кандай коркуу десеңиздер, оорудан коркуу. Мисалы, мен боорум иштебей калды дегендей бир ушул ойдо жашайт да адамдар. Бул туура эмес. Адам жөндөн жөн эле чирип кетпейт. Мен тамак жебейм, нан сладкий вообще жебейм, бирок толуп кеттим, эмне кылыш керек? Демек, сиз буларды жебегениңиз менен башка ошол семиргенге шарт түзө турган нерселерди жесеңиз керек да. Ушуну менен сиздерге ушул бөлгөн убактым соңуна чыкты деп айтайын. Анткени уйку келе баштады. Арыкташ үчүн бөйрөк ооруган адам 2 литр суу ичсе зыян эмеспи? Зыян болушу мүмкүн эгерде ошол бөйрөктүн ишине тоскоол болчу болсо. Аппетитти жок. Ошол анан анализ боюнча дагы кээ бир врачтар толтур анализ жазып коет да, ошонун баарын тапшырбай, эң зарылдарын тапшырыш керек. Эми бардык учурда эле андай эмес, бирок көбүнчө эле бейтаптардын өтө көп анализ тапшырышынан нужда болбойт. Эң зарылдарын эле тапшырыш керек. Врач менен жакшылап кеңешесиздер. Анан УЗИ томографияга дагы, рентгенге дагы жөн эле түшө бербеңиздер. Ага дагы зарылчылык болсо гана түшүңүздөр. Ушуну менен эфирибиз соңуна чыкты. Жакшы туруңуздар, жакшы эс алыңыздар. Терапевт, эндокринолог врачмын. Жакшы өзүңүз бул жашоодо барсызбы? Бери бармын да, өзүң тызсыңбы? Ошо. Эмнени укпай калдыңыз? Катуу уйкум келди, мен уже эфирди жыйынтыктайын. Биопсия кыласызбы? Зарылчылык болсо биопсияга мен жазып беришим мүмкүн, бирок өзүм биопсия кылбайм. Чыкпай туруңуз, коркуй. Эмнени сурайсың, айтып бериң. Уйку келди да. Глюкоза крови 5,2. Кандай анализ тапшырыш керек? Сахар норма экен. Демек, сахар жок сизде. Кошумча анализдин кереги жок. Айтып бери.
Kudayım buyursa ertegeden dagı efir kılam. Uşul maallarda TikTok'a girip efirimi tutsanızdır bolot. Аябай курсагым ачат, бирок тамак көрсөм эч ким келбейт. Жакшы турбайбы? 2 жыл болду го. Ооба. Түшпөйт өттөгү таш кантип түшсүн? Өттөгү ташты операция жолу менен өттү кошуп алыш керек болот. Эгер чындап эле кутулуш керек болсо, денедеги шишик болсо кантип кандай жол менен кетиребиз? Биринчиден шишиктин себебин аныктайбыз. Жана ошого жараша дарылайбыз. Чындап катуу уйкум келди. Уйкум келгенче эфир кылам дедим эле да өзү. Бейпилтин.